Элмир Кулиевдин которгон Куранында Мухаммед жөнүндө мындай деген бир хадис бар. Передают, что Абу Муса аль-Ашари рассказывал, что однажды он вместе с несколькими людьми из племени Аль-Ашар явился к пророку и попросил его выделить для них верховых животных. Он сказал: «Клянусь Аллахом, я не дам вам верховых животных. У меня нет животных, на которых вы поехали бы верхом». Спустя некоторое время к нему привели 3 верблюдов с белыми горбами, и он усадил нас верхом. Когда мы отправились в путь, один из нас сказал: «Клянусь Аллахом, это не принесет нам добра». Когда мы пришли к пророку и попросили его выделить нам верховых животных, он поклялся, что не усадит нас верхом, а затем сделал это. Давайте вернемся к пророку и напомним ему об этом. Когда же они вернулись к нему, он сказал: «Не я усадил вас верхом, а Аллах усадил вас верхом. Клянусь Аллахом, если я клянусь делать что-нибудь, а затем вижу, что лучше поступить иначе, если на то есть воля Аллаха, то я искупаю клятву преступления и совершаю то, что лучше, или совершаю то, что лучше, а затем искупаю клятву преступления». Ахмад аль-Бухари, Муслим ибн Маджа, его текст приведен согласно версии аль-Бухари. Хадис номеру 75, 636 беттен таап окуйсуңар ушуну. Ал жерде мындай дейт: бир жолу бир 3 адам Аллахтын элчисине келип, бизге мингич төөлөрдү бересиңби десе, ал айткан экен: «Клянусь Аллахом», дейт, «Аллах урсун, мен силерге бербейм. Анткени менде андай мингичтер жок», дейт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин баягы төөлөрдү сурап барган кишилерге төө берип, анан кетирбейди, дейт. Жолда баратканда баягы үчөөнүн бири айтат: «Ай, бул жакшылык жышаан эмес. Анткени Аллахтын элчиси өзү айтпады беле, Аллах урсун, мен силерге бербейм» деп. Бир жолдон бир кырсык болбосун деген мааниде коркуп анан айтышат: «Кой, андан көрүкчө кайра баралычы. Барып туруп Аллахтын элчисин эсине салалы. Сен өзүң айтпадың беле, Аллах урсун, бербейм деп айтпадың беле, анан алдагандай күн болот» деп. Кайра барып Аллахтын элчисине айтса, Аллахтын элчиси кайра айтат: «Мен силерди отургузган жокмун, Аллах отургузду силерди төөлөргө. Аллах ур, клянусь Аллахом», дейт кайрадан. «Аллах урсун, эгерде мен бир нерсени айтып, анан оюм өзгөрүп кетсе, андан көрүкчө башкача кылсам жакшыраак болгудай десем, анда мен антымды кайталам дагы, кайра башкача иш кылып коем», дейт. Же башкача иш кылып туруп, андан кийин анан антымды кайра алып коем, дейт. Ушундай адамга силер ишенет белеңер? Ал жөн эле бир нерсени айтып, убада кылбастан Аллахтын ысмын колдонуп айтып атат: «Аллах урсун, бербейм» десе. Анан бирткеден кийин алар ишенип алды да, Аллах урсун деп атса, жөн эле эмес. Анан жөн эле киши, жөнөкөй киши эмес, Аллахтын өзүнүн элчиси айтып атса, «Кой, бул жакшылык болбостур» деп коркуп кайра барса, кайра өзгөртүп кеттим, дейт, сөзүмдү өзгөртүп койдум. Анткени мен ушундаймын, бир сөз берип коем, андан көрүкчө башкачараак кылганы жакшыраак экенин сезип атсам, анда кайрадан башкача кылып өзгөртүп коем, дейт. Ушундай адамга ишенет белеңер силер? Айткан сөзүнө ээрчит белеңер? Бул ушундай, бул оюн өзгөртпөйт, айткан сөзүнө турат, бекем мунун айтканы чындык деп ишенүүгө болобу, же Аллах урсун деп туруп кайра оюн өзгөртө берген адамга ишенип аркасын ээрчигенге болобу? Муну Элмир Кулиевдин которгон Куранынан ачып окусаңар, 636 бетте ушинче жазылып турат.
Аллахтың елшісі ушундай кылчу дейт. Аллах урусун деп ант берип, бир нерсени айтып, кайра ой өзгөрүп кетсе, кайрадан Аллах урусун андай кылбай калдым, башкача кылам деп, башкача иш кыла берчү дейт.